Нарын шаарындагы ок атышуу, Ок атуу боюнча маалымат түштү. милициянын оор кылмыштын бетин ачуудагы аракеттери, өз ыктыяры менен багынган кылмышка шектүүлөр. Мунун бардыгы телевизион программасынын алдыңкы мүнөттөрүндө. Нарын шаары 2021-жылдын 6 февраль күндүн кечи, болжол менен кечки саат 20:30 чамасы, шашылыш жүргөн автоунаанын тормоз педалинин басылышына катарлаш атылган октун үнү жаңырды. Нарын ООД Журмат Керимов. Түшүнүктүү. Азыр жиберебиз мынакей. Тезинен ыксам тергөө тобу Нарын шаары Московский аймагында ок атуу боюнча маалымат түштү. Тынч жаткан кала сыртындагы жашоочулар дүрбөлөңгө түшүп, милиция бөлүмүнө дагы билдирүү болду. Телефондун үнү шыңгыра арзамат, бөлүм ичинде ыкчам тоо үчүн буйрук жаңырды. Себеби белгисиз жарандар Нарын шаарындагы Москва аталышындагы аймактан бир адамды атып кеткендиги тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда Нарын шаарынын Московский аймагынан 1990 жылы туулган жаранды атып кеткендиги аныкталып, ал жаран ооруканага жетпей каза болгондугу аныкталган. Бул боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-беренеси менен каттоого алынып, тергөө иштери жүргүзүлгөн. Жакын жашаган элдерден ким көрдү, эмне машинелер экенин тактап маалымат чогултабыз. Камералардын баарын алып чыккыла, автоунаа өйдө кетти деген маалымат бар. Ошон үчүн 2 мышыкты, оттук, сары чатты, Кочкорду өткөн машинелердин баарын текшерип, бардык посттор Московский чөлкөмүндө ок атышуу болду. Белгисиз автоунаа болуп атат. Московскийден Кочкорду көздөй кетти. Бул окуя боюнча тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган жана тез аранын ичинде криминалдык милиция кызматкерлеринин ыкчам кызматкерлери тарабынан шектүүлөрдүн өздүгүн тактоо жана кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, шаардын кирип чыгуучу жолдорунун бардыгы бөгөлүп, кылмышка шектүүлөрдүн изин сугутпай кармоо операциясы башталган. Мындай ыкма кылмышка шектүүлөрдү табуунун бирден бир чоң максаты болуп эсептелинет. Дээрлик Нарын шаары боюнча 10го жакын дал ушундай өңүттө блокпосттор коюлган. Натыйжада шектүүлөр шаардан эч жакка чыга албастыгын, кечпи эртеби кармаларын билгендей өздөрү милиция бөлүмүнө келип багынууга аргасыз болушту. Шектүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам иликтөө иштерин жүрүшүндө Нарын шаарынын тургундары 2 жаран кармалып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Аларды кармоо учурунда жанынан ок атуучу курал да кошо алынган. Азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп улантылууда. Окуяга шектүү катары мурда бир нече жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнө кылмыш иши ачылды. Ал Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган. Нарын шаарынын тургуну 1996 жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар автоунаанын айдоочусу Нарын шаарынын тургуну 1997 жылы туулган жаран экендиги аныкталып, кылмыш курамына киргизилген. Дегеле Нарын облусунун аймагы боюнча бир нече оор кылмыш иштери катталып, бардыгынын бети тез аранын ичинде ачылгандыгын облустук милициянын орун басары белгиледи. Эми 2020 жылдын 12 айынын жыйынтыгы боюнча Нарын областык ички иштер органдарынын өндүрүшүндө 1800 кылмыш жана жоруктардын кылмыш иштери катталган. Бүгүнкү күнү ошо 1156 кылмыштын бети ачылган. Оор жана өтө оор кылмыштардын беттери бүт баары ачылган, кылмыштардын беттери жана киши өлтүрүү, каракчылык, зордуктоо жана машинелерди мыйзамсыз түрдө ээлеп кеткен бүгүнкү күнү 100% түзөт. Азыркы тапта бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Ал эми маркум быйыл 30 жаштын кырында эле.
Анын артында үй бүлөсү жана балдары калды. Ал эми кырчында жаш курагында темир тор артынан орун тапкан жигиттердин тагдырын таш каап, келечектеги кыялдары күн көргүс караңгылыкта өтүүсү толук мүмкүн. Муну менен айталы дегенибиз кырсык каш кабактын ортосунда. Ал эми андан кийинки жашоо азганакай кызуу кандуулукка алдырган кыйчалыш мүнөттөрдүн натыйжасында талкаланып калуусу толук ыктымал. Оордан оолак кырсыктан сак жүрүңүздөр. Чүй аймагы боюнча жалпысынан 500дөй майда суу топтолуучу жайлар бар. Алардын 60тайы атайын көлмө статусунда. Көлмөлөрдүн басымдуу бөлүгүндө балык уулоого болот. Маселен, Аларча суу куймасы бул жердин жалпы аянты 1625 гектарды түзүп, анын 100 гектары 2019-жылы Чүй Бишкек мергенчилик жана балык уулоочулар коомдук бирикмесине ижарага берилген. Ошол алган суу сактагычтын жалпы экологиялык абалына, андан сырткары ошол жерде баягы көлмөнү бизгиден ижараган көлмөнү максаттуу пайдалануу милдетин ошол коомдук бирикме сактоого милдеттүү. Өз багытында мисалы балык кармоонун мисалы спорттук ишкыбоздук түрүнө гана жайылтууга деп алынган негизги келишимдин максаты. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча ижарага алган тарап келишимдеги нормаларды карманбай, көлмөнүн тазалыгын сактабай жана ошондой эле мыйзамсыз балык уулоого жол берген. Бул боюнча биздин чыгармачыл топ 2019-жылдын ноябрь айында Кытайдан келген торлор менен мыйзамсыз көп көлөмдөгү балыктарды уулап жаткан жарандарды жеринен департаменттин кызматкерлери жана милиция менен биргеликте аныктаган. Сөзүбүз курулай болбош үчүн мисал келтирели. Бул рейдке дагы телевизор программасынын чыгармачыл тобу барып катышып, окуянын өңүтүн жеринен чагылдырды. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз бул жакта Чүй облусунун аймагында жайгашкан Аларча суу сактагычынын жээгинде турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, бул жол тандабас автоунаасынын айдоочусу жана башка анын жанындагы кишилер бул суу сактагычтан балыктарды кармап илип жаткан жеринен ошо балык департаментинин кызматкерлери кармап калышкан жана бул жакка аймактык милиция кызматкерлерине чакырышкан. Маалымат катары айта кете турган болсок, мыйзамсыз балык уулоо боюнча 2020-жылдын аралыгында департаменттин адистери тарабынан республиканын аймагында 35 рейдтик иш-чара жүргүзүлүп, анын 2си дал ушул Аларча суу куймасында болгон. Бул көлмөдө балыктар мыйзамсыз көп көлөмдө кармалгандыгынан сырткары экологиялык абал, тазалыгы да көңүл сыртында калбайт. Бул кадрлар көлмөнүн бүгүнкү күндөгү абалынан. Мыйзамсыз балык уулоо жана экологиялык маселе турган жерде келишим сөзсүз түрдө бузулаарын департаменттен билдиришти. Бир тараптуу келишим, эгер бул биринчиси максатсыз пайдаланган учурда келишимди бир тараптуу бузганга бизге мыйзам жол берет. Андан сырткары дагы бул субаренда деп коебуз, өзү бизден келишимди алып, кайра башка бир үчүнчү тарапка келишим негизде берсе, бул дагы да мыйзам жол бербейт. Андан сырткары санитардык абалын начарлаткан, экологиялык жактан абалын начарлаткан учурда дагы биз келишимди жокко чыгара алабыз. Андан сырткары финансылык маселесинде акча каражатын, эгер келишимде көрсөтүлгөн акча каражатын төлөбөсө, келишимди жокко чыгарганга биздин толук укугубуз бар. Албетте биз эгер экологиялык жактан шарттар бузула турган болсо, биз келишимди жокко чыгарганга даярбыз. Көлмөнүн тазалыгы жана башка маселе боюнча тийиштүү тараптар чара колдонушат. Ал эми республика боюнча дебесек да, Чүй аймагында көлмөлөрдүн тазалыгын, мыйзамсыз балыктардын кармалышын жана ушул сыяктуу маселелер боюнча көзөмөл жүргүзө турган тараптарда штаттык бирдик аз болгондугуна байланыштуу ыкчам иш алып барууга кол жетпейт. Антсе да маал-маалы менен рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, колдон келишинче аракеттер жүрүп жаткандыгын департаменттен билдиришти.